Мен азыр суук тийип ооруп атамын. Ошондуктан вирустар деген темадагы ролик эң ылайыктуу болуп жатат. Учу чоңураак карандаштабайын. Вирус же вирустар деп жазайын. Вирустар дүйнөдө эң таң калыштуу жандыктар. Себеби алар жансыз объекттер жана жандуу организмдердин ортосунда болушат. Мисалы, адам же болбосо башка тирүү организм бир нече өзгөчөлүк касиеттерге ээ болушат. Ал туулат, чоңойот, ар дайым өзгөрүп турат. Балким жылат же жылбайт, бирок заттарды метаболизациялайт. Ал көбөйөт, андан кийин өлөт. Жандуу нерселерге көптөгөн объектилер кирет, мисалы биз адамдар. Жандуу нерселерге бактериялар, өсүмдүктөр. Мен квалификациясын берип жатам. Бирок биз оңой эле жандуу жаратылыш экенин билебиз. Бирок вирустар жөнөкөй эле белоктун ичиндеги генетикалык маалыматтын жыйындысы. Ал белоктун капсуласынын ичинде жайгашкан. Аны мен азыр тартам. Генетикалык маалымат ар кандай формада болот. Бул РНК, ДНК болушу мүмкүн. Алар бир спиралдуу РНК же болбосо эки спиралдуу ДНК болот. Кээ бир учурда бир спиралдуу молекуланы ОЭЦ деп белгиленет. Бул бир спиралдуу РНКнын белгилениши. Эки спиралдуунун жанына ДЦ деп белгилеп кетишет. Бирок баары бир эле вирустар бир өзгөчө генетикалык маалымат. Алар кандай формада болот? Нуклеин кислотасы же бир спиралдуу же эки спиралдуу РНК же болбосо бир спиралдуу же эки спиралдуу ДНК. Алар белоктуу структуранын ичинде жайгашат. Аны капсид деп атайбыз. Вирус икосаэдр деген классикалык көрсөтмө болуп эсептелет. Аны тартып көрөлү. Бардык эле вирустар ушундай боло беришпейт. Миңден ашык вирустардын типтери болот. Баарын жалпы карап көрөлү, вирустар кандай болорун. Кантип пайда болорун, кантип көбөйгөнүн билип алалы. Ушулар тууралуу кененирээк карап көрөлү. Менин оюмча вирустардын көбөйүү жолдору ар түрлүү. Ооба, ар түрлүү. Вирустардын баардыгы белоктун капсидасынан турушат. Көптөгөн кичинекей белоктордон жаралышат. Алардын ичтеринде ДНК жана РНК генетикалык материал болот. Алардын генетикалык материалдарын мен тартып көрөйүн. Белоктун баары тунук болушпайт, бирок болсо да ичинен генетикалык материалдарды көрсө болот. Ушул объект тирүү объекти деген суроо пайда болуп жатат. Ал такыр эле жансызбы деген ой болот. Вирус өчпөйт, өрчүбөйт, метаболизацияга дуушар болбойт. Ичинде жайгашкан генетикалык материалдар жөн эле столдо жаткан китепте эле жүрөт. Ал эчтекени өзгөртпөйт. Ушул жерде суроолор пайда болот. Вирусту молекуланын тобу деп карасак, жандуу жаратылыш менен окшоштугу болбой калат. Вирус жандуу жаратылыштай болуп калат. Эгерде жандуу жаратылыш менен контактка киргенде вирус кантип иштейт? Вирустун клеткага жабышканы классикалык мисал. Аны кичирээк кылып тартып коелу. Бул биздин вирусубуз. Аны кичине 6 бурчтук кылып тарталы. Ал клеткага жабышып алышы мүмкүн. Клеткада ар кандай типте болушу мүмкүн. Бактериялык, өсүмдүк клеткасы, адамдын клеткасы. Мен клетканы тартып алам. Алар вируска караганда чоң болот. Эгерде клетканын мембранасы ийилчек болсо, вирус ичине кирип кетет. Ошентип мембрана ийилчек болсо, вирус ичине кирет. Вирус кээ бир учурда жуурулушуп кетет. Муну тереңдетип карабайбыз. Кээ бир учурда вирус мембрана болушу мүмкүн. Ананыраак вируста кайдан мембрана болорун токтолобуз. Вирус мындай мембраналуу болушу мүмкүн. Ал капсидтин тегерегинде болот. Ушул эки мембрана бири-бири менен кошулганда вирус клетканын ичине кирип кетүүсү мүмкүн. Бул биринчи жол, экинчи жол болушу мүмкүн. Алар экөө окшош болушу мүмкүн эмес. Экинчи жолдо вирус клетканы көндүрүп, себеби вирустун үстүндө боёктук рецепторлор болушу мүмкүн. Ушул вируска кирүү жолу Троян жылкысынын тарыхына окшоп кетет. Клетка вирустун киришин каалабайт. Ал клетканы башка бөлүкчө эмес экенине көндүрүш керек. Вирус кантип иштегенине арнап көптөгөн ролик тартса болот эле. Ошону менен бирге изделүүлөр болуп жатат. Кээ бир учурда вирус клетка аркылуу сиңирилип кетет. Ал аны сугунуп кетүүгө даяр бөлүкчө экен деп ойлойт. Клетка вирусту курчап алат.
Бул жактар бири менен кошулат. Вирустук клетка сиңирет. Бул процесс эндоцитоз деп аталат. Бул вирустун ичке кирүүсүнүн бир механизми. Клеткага кирүү оордук кылса, бактерияныкындай болуп, чел кабыгы катуу болсо, катуу болушу мүмкүн. Муну өзүнчө тартып көрөлү. Бул бактерия катуу мембраналуу дейли. Вирустар клеткага кире албайт, алар сыртында жайгашкан дейли. Мен чел кабыкты тарткан жокмун, алар генетикалык материалын ичине киргизишет. Вирустун клеткага киришинин бир нече жолдору бар. Бизге башка кызык болуп турат, клеткага кандай кирет. Ал киргенден кийин клетканын ичине генетикалык материалынан бошонот. Ошентип ал ичине жайгашып алат. Эгерде генетикалык материал РНК түрүндө болсо, вирустун жаратылышта жүрүшүнүн көптөгөн ыкмалары болот. Көптөгөн түрлөрү дагы эле изилдене элек. Бирок вирустардын жашоосунун варианттары көп санда. Эгер РНК болсо, дароо эле колдонула баштайт. Бул клетканын ядросу дейли. Ошол ядронун ичинде ДНК бар дейли. Көбүнчө ДНК РНКга транскрибирленет. Нормада иштеген клеткада РНК ядродон чыгып, рибосома таратпай жылат жана ТРНК менен чогуу иштей баштайт. Белокторду жасайт. РНК ар түрдүү белокторду колдойт. Мен ушул тууралуу башка роликте айткам. Клетканын ар кандай структураларын пайда кылган белоктор синтезделет. А вирус болсо эмне кылат? Вирус бардык процесстерди башкарат. Бул РНК жылып, клетканын өзүнүн РНКсынын кызматын аткара баштайт. Ал вирустун биологун колдой баштайт. Код жаза баштайт экен, код баштайт. Белоктун коду албетте айырмаланат. Мында эмне байкалат? Алгачкы белоктор клетканын ДНК жана РНКсын талкалашат. Кээ бирөөлөр вирустун таасирине каршылык кылышат. Ал вирустун биологун коддой баштайт. Ошентип, белоктор вирустун чел кабыгын курушат. Ал белоктор вирустун көптөгөн чел кабыктарын курушат. Бир эле мезгилде ушул РНК реплицирленет, ал клетканын өздүк механизмин колдонот. Эгерде РНК өзүнүн гана механизмин колдосо, ал өзүнүн гана чел кабыгында жайгашмак. Клетканын ичинде киргенде андан жакшы жөндөм пайда болот. Клетканын өздүк репликациясынын механизмин колдонуп, өзүнүн биохимиялык деңгээлинде иштеши аябай кызыктырат. РНК молекулалар кайра капсидте болушат. Вирус бардык ишин аткаргандан кийин жана клетканын ресурстары бүткөндө, жаңы вирустар клетканын механизми менен жаралгандар клеткадан чыгуу жолдорун издей башташат. Ошентип, алардын баардык клеткадан чыгып кетүүнүн жолдорун издей башташат. Анан баары өз алдынча дагы вирустар болуп эсептелет. Мен кээ бирде деген терминди колдонбойм. Себеби биз бардык вирустун типтерин табай элекпиз. Вирустардын саны аябай көбөйгөндө бир ыкманы колдонсо болот. Жаңы типтеги өзгөчө белокторду башкача айтканда, алардын боштондукка чыгаруу. Себеби вирустар өзүнүн белокторун синтездешпейт. Бул клетканын өзүн өзү өлтүрүү же мембрананы эрип кетүүсү. Демек, мембрана эрип кетет же болбосо клетканын лизиси деп атайбыз. Лизис деген клетканын мембранасынын жоголуп кетүүсү. Ошондо бардык вирустар сыртка чыгып, клетка лизистеленет. Мен мурда айтып кеткендей, кээ бир вирустардын мембраналары болот. Алар эки катмардуу липиддик мембрана эмне болуп пайда болот? Кээ бирлери минтип жан сакташат. Репликациядан кийин клетканын ичинде жүрө беришет. Ошондуктан лизиске учура албай эле. Мен айткандын баары эле вирустардын спецификалык иштеши. Баарынан кызыктуусу ар бир вирустун типтеринде өзүнүн варианттарынын репликациясынын комбинациясы болот. Белоктордун коддолушу жана клеткадан чыгып кетүүсү кээ бирлери топтошуп алышат. Ошол болуп жатканда алар клетканын челине же мембранасына басым жасашат. Тактап айтканда, клетканын сырткы катмарында басым жасаганда алар мембрананын бөлүктөрүн алып кетишет. Ушинтип, бардык вирустар сыртка чыкканга чейин эле жан мембрананын бөлүктөрүн өзү менен кеткенге чейин. Элестетип көргүлөчү, кандай артыкчылыкка алар ээ болушат. Себеби алар мембранага ээ болгондо алар клеткага окшош болуп калышат. Эми болсо ошол жол менен башка клетканы бузушат. Алар эми бөтөн бөлүкчөлөрдөн болушпайт. Бул эң ыңгайлуу ыкма, себеби алар такыр башкача болушат.
Коркунучтуу тема туурабы? Организмдин ДНКсын контролдоо жана башка коркунучтар. Керек болсо вирустар организмдин ДНКсын бузуп коюшат. Азыр ылайыктуу мисал болуп ВИЧ вирусу болуп саналат. Демек, адамдын иммуно жетишпестиги ал ретровирустардын тукумуна кирет. Кантип иштей алат? Кандай иштегенге ылайыкташкан? ВИЧтин РНКсы бар. Ал клетканын ичине киргенде, ал клетканын ичине кирди дейли. Вирус клетканын ичинде. Ал белокту ала келет. Ар дайым суроо пайда болот. Белокту ал кандай алат? Ал кайдан алат? Мунун баары башка клеткалардан. Ал башка клеткалардын рибосомаларынын жана аминокислоталарын колдонот. Андан тышкары өзүн курууга гана эмес, нуклеин кислотасын да колдонот. Анын курамына кирген бардык белоктор мурда башка клеткаларга таандык болушкан. Вирус менен клеткага транскриптаза белогу да кирип алат. Ал РНК вирусу РНКдан ДНКга деп. Тескери транскриптаза ачылганда бул процесс ДНКдан РНКга өтөт деп ойлошкон. Бирок бул ачылыш такыр башкача экени далилденди. Бул фермент РНКдан ДНКга коддолот. Баары ойдогудай болсо вирус ДНКнын кожоюн клеткасын ДНКсына киргизет. ДНК башка ДНК менен биригет. Сары менен кожоюн клетканын ДНКсын белгилейли. Бул болсо клетканын ядросу. Ошентип вирустун ДНКсы жабыркаган клетканын генетикалык материалы менен биригишет. Бактерияларга ролик жасаганда мен ар бир адамдын клеткасына 20 бактериясы туш болот. Алар биз менен чогуу жашашат, бизге пайда келтиришет. Биздин организмдин 10%-ын түзүшөт. Бактериялар бизге зыян келтирбей эле, бирок ретровирустар биздин генетикалык түзүлүшүбүздү алмаштырып атышат. Мен болсо гендерим менин менен сыймыктанам, себеби алар менин мендигимди аныкташат. Ошол бактериялар менин генетикалык өзгөчөлүгүмдү бузуп атышпайбы? ДНКнын РНКга жана белокко өтүш табигый процесс болгондуктан вирустун белокторунун керектөөсүн коддогону жыйынтык. Кээ бир учурда алар тынч абалда болуп эч кандай иш аткарышпайт. Кээ бирде процессти баштаган механизм иштеп кетсе, алар тез эле кайра жаралып, сандары көбөйүп кетишет. Бирок алар өзү менен өзү көбөйүп, организмдин клеткаларынын ДНКсын колдонушат. Алар организмдин бөлүгү болушат. Менин оюмча, клетканын ДНКсына кирип алуу организмге эң жакын болгондун эң ыңгайлуу ыкмасы болуш керек. Коркуп баштадыңарбы? Демек, вирус организмдин ДНКсы болуп, бөлүгү болуп саналат экен да. Мындай вирус провирус, провирус деп аталат экен. Аны биз жазып коелу. Ал организмдин ДНКсын бөлүгү болуп саналат. Балким бул аябай коркунучтуу эместир. Мурундун жана колдун клеткаларын вирус жабыркатат дейли. Митоздон кийин бардык бала клеткалар генетикалык жактан ДНКсы бузулган клеткаларга окшош болушат. Балким бул жакшы нерсе, менин балдарымда ал вирустар болбойт. Менин түрүм окшош болушпай калат да. Бирок вирус соматикалык клеткаларды гана жабыркатпайт. Ал жыныс клеткаларын да жабыркатышы мүмкүн. Жыныс клеткалар гаметаларды пайда кылышат. Эркектерде сперматозоид, аялдарда жумуртка клеткаларын. Элестеткиле, жыныс клеткалар жабыркагандан кийин вирус жыныс клеткаларынын ДНКсынын бөлүгү болгондон кийин ошол вирусталган ДНК менин кызыма же балама берилиши мүмкүн. Алар болсо ал өздөрүнүн балдарына. Бул абдан коркунучтуу. Окумуштуулардын ою боюнча адамдын геному 5-8%га чейин. Бул боюнча адам ойлонуш керек. Биз адам урусу катары кандай экенибизди билебиз. Мен бактериялар тууралуу айтканда, алар биздин жаныбызда жүргөнүн белгилейм. Мен буга тиешелүү маалыматтарды тапкам. Бир жерде 8%, бир жерде 5%. Булардын баары болжолдоп айтылган маалыматтар ДНКга таянып жана башка организмдерге ДНКсынын окшоштугуна карата болот. Ушул баалоо боюнча геномдун 5-8%ы байыркы ретровирустан пайда болушкан. Алар адамдын жыныс клеткасына, ДНКсына кирип алышкан. Аларды эндогендик вирустар дейбиз. Эндогендик вирустар. Бул менин элестетүүмдү калтырат.
Себеби алар жөн эле биздин жаныбызда жүрбөстөн алар бизге пайдалуу же болбосо зыяндуу. Ошентип биздин 5-8% ДНКбыз вирустан пайда болгон. Ушул биздин генетикалык өзгөчөлүгүбүздү далилдейт. Себеби вирустар бир нерсени өзгөртөт. Мен ДНКнын горизонталдык жылуусун эске алып жатам. Силер элестеткиле. Вирус кантип бир түрдөн экинчи түргө, А түрүнөн Б түрүнө кантип өтүп жатканын. Эгерде вирус мутацияланып башка клеткалардын ичине кирсе, ал ДНКнын бир бөлүгүн өзү менен алып кете алса, кээ бирде башка вирустун коддолгон убагында мына бул провирус көк түс менен тартылганы бул вирустун өзү. Сары менен ДНКнын тарыхый жагы белгиленген. Коддолуу болуп жатканда организмдин ДНКсынын бир жагын кошо алып кетиши мүмкүн. Балким мунун ири бөлүгү вирустун ДНКсы болушу керек. Вирус транскрипция же трансляцияны жүргүзүп атканда ал чоң эмес бөлүгүн алып калышы мүмкүн. Же болсо трансляцияны же реплицация болуп жатканда ал мурунку организмдин ДНКсынын бир аз бөлүгүн алып калышы мүмкүн. Ал ДНКнын бир бөлүгүн кесип алып келиши мүмкүн. Бир организмден экинчи организмге, бир өкүлдөн экинчисине алып келиши мүмкүн. Тагыраак айтканда, ДНКлар түрлөр арасында жылып жүрүшү мүмкүн. Биз ушунун баарына таң калып, алар кандай байланышта болгонун байкайбыз. Биз ойлойбуз, ар бир түрү өзү менен өзү болуп өзгөрө берет деп. Анан популяциясынын ичиндеги генетикалык ар түрдүүлүктү баалап жүрөбүз. Бирок вирустар горизонталдык жылышты трансдукция аркылуу жасашат. Трансдукция аркылуу, горизонталдык трансдукция деген эмне? Вирус реплицирленгенде алар организмдин кичине бөлүгүн алат да метеленип башка организмдин ДНКсына киргизип коюшу мүмкүн. Ушул ДНК организмдин ичинде саякаттап жүргөнү, ушинтип ДНКсы бар жашоонун формаларын унификация жүргүзүп турат. Башкача айтканда, бардык планетада жашаган организмдерди. Эгерде ушундай жагымсыз маалымат аз десеңер, мен аны аягында айтам. Вирустардын ар түрдүү класстары бар. Силерге тааныштырып кетейин бир нече терминология менен. Эгерде вирус бактериянын атак алса, бул нерсе бат-бат кездешет жана изилденип жатат. Себеби вирустар антибиотиктердин ордуна колдонушу мүмкүн. Себеби бактерияларды жоготушат. Бирок кезде бактерия вируска караганда коркунучтуу болушу мүмкүн. Бул вирус бактериофаг деп аталат. Мен силерге алар кантип ДНКсынын ичине киргизгенин айтып берем. Бактериялардын чейли катуу болгондуктан алар ДНКсын бактериянын ичине жөн эле киргизип коюшат. Биз ДНК тууралуу айтсак, провирусту эстейли. Вирустун лизис жасаганын литикалык цикл деп атайбыз. Бул терминологияны билишибиз керек. Биологиядан ушул тема боюнча экзамен берем десеңер. Вирус ДНКсынын ичине кирип алып, тынч абалда болгонун эсинин организмдин ДНКсына кирсе, анан бир нече убакыттан тынч болгонун лизогендик цикл деп атайбыз. Провирустар лизогендик циклдын ЭОга кариотоддо, башкача айтканда, ядролук мембранасы бар организмдерде. Лизогендик цикл тууралуу айтканда, вирустук ДНКны эске алабыз. Же болбосо бактериофагтын ДНКсын алып тынч абалда болгондо. Силер жакшы түшүнгөндө, мен силерге бул жерде көрсөтөмүн. Википедияда мен эмнени таптым. Ал жерден эки сүрөттү таптым. Анын бирөө башкаруу жана оорулардын профилактикасы борборунан алынган. Ушул чоң объекттин майда жашыл точкалар менен белгиленген. Ал кандын ак клеткалары. Андан тышкары адамдын иммундук системасынын бөлүгү болот. Демек, бул кандын ак клеткалар болуп саналышат. Ал мындай болот. Кандын ак клеткалары тамчы түрүндөгү сыртынан чыгып аткандар кандын ак клеткалары. Бул ВИЧ бирдеги вирустар. Силер терминологиядан билесиңер. ВИЧ бул вирус. Ал кандын ак клеткаларын жабыркатат. Ошентип, адамдын иммунно жетишпестик вирусу бул вирус. Кандын ак клеткаларын жабыркатат. СПИД бул синдром, бул иммундук системанын синдрому. Бир белгилүү даражага чейин алсыз болуп калгандыгы. ВИЧ
вирусунун кесепетинен болот. Андан кийин адамдын организми инфекциялардан жабыркайт. Эгерде адамдын организми күчтүү болсо, ал жабыркабайт. Бул коркунучтуу вирустар чоң клетканын ичине кирип алып, анын механизмин колдонуп өзүнүн ДНК-сын курушат. Же РНК жана белоктун капсидин. Анан клеткадан бүчүрлөнүшүп, мембрананын бир аз бөлүгү өзү менен алып келишет. Алар өзүнүн ДНК-сынын бөлүктөрүнүн клеткасы ДНК-сына калтырышы мүмкүн. Алар клетканы өзгөртүшөт да, бул башка коркунучтуу көрүнүш. Бул бактериофактор. Мен жазып коеюн. Бул бактерия, бул клетканын чели, ал катуу. Ал аябай катуу болгондуктан ичине кириш аябай оор. Же болбосо ушул клетканын мембранасы менен жуурулуп кетишине, ошондуктан бактериянын сыртынан вирустар салаңдап турушат. Генетикалык материалды бактериянын ичине киргизишет. Алардын көлөмүнө көңүл бургулач, бул клетка ал планетадай болуп көрүнөт. Же болбосо бул бактерия, вирустар андан кичине болуп турушат. Ото эсеп менен 1/1000 бири. Вирустар болсо клеткадан 100/1 кичине болот. Аларды фильтрлөө аябай оор. Аларды ичинен киргизбөө үчүн, себеби алар майда бөлүктөр. Эгерде силер ойлосоңор, вичке гана тиешелүү деп, ушул экзотикалык нерсе. Андан тышкары эболага, пневмонияга деп силер туура айтасыңар. Бирок баарынан окшош өзгөчөлүктөрү бар. Мен силерге айткам роликтин башында мага сук тийди деп. Демек, бул бир вирус менин мурдумдун кандарын жабыркатып койгон. Ал болсо мурундан суу агызып жана башка симптомду көрсөтүп атат. Вирустар кызамык оорусун чакырат. Вирус герпес оорусун чакырат да, алар биздин жаныбызда. Мен силерге кепилдик берем, силердин жаныңарда вирустар бар деп. Философиялык суроолор жаралат. Мен вирустар жандуу деп теманы баштагам. Силерге мен көрсөткөндө жөнөкөй эле белок деп ойлодуңар. Ичинде нуклеин кислотасынын молекуласы бар деп. Вирус жандуу жаратылыштай болуп, тиричилик курбайт. Мен үчүн жашоонун формасы бул болуп деле эсептебейм. Ал жылбайт, метаболизмге да дуушар болот. Ал тамактанбайт, көбөйбөйт. Бир мезгилде клетканы көбөйүүгө колдоно баштайт. Бул фраза бизнес терминологиядан. Ага кайра жаралууга өзүнүн ресурстары деле кереги жок. Ал башканыкын колдонот. Аны жашоонун акылдуу формасы деп айткым келет. Себеби өзүнө кам көрбөйт. Башка организмдердей болуп. Биз жашоо деген эмне? Биз кимбиз деген суроолорго ойлоно баштайбыз. Биз ДНКны алып жүрүүчүбүзбү же болбосо татаал башка организмдерге ташып жүрөбүзбү? Вирустук инфекциялар ДНК, РНКнын ар кайсы формаларынын таймашыбы жана башка проблемалар. Мен философияга бардык учурларда кызыгып кете бербейм. Силер вирустар боюнча көп нерсени билдиңер. Алар биздин планетанын псевдоорганизмдери. Мен силерге кызык болот деп ишенем.